Акыркы бир жыл ичинде Кумтөр кенинде бир катар жакшы өзгөрүүлөр болууда. Компаниянын медициналык бөлүмүндө дагы жагымдуу жаңылыктар көп. Кендеги медпункт оңдоп түзөөдөн өтүп, кошумча палаталар салынды. Кызматкерлердин саламаттыгына да өзгөчө көңүл бурулууда. Мындай бийиктиктеги климаттык катаал шартта кызматчылардын ден соолугуна мамиле эки эсе сактыкты талап кылат. Учурда кендеги кызматкерлердин баары медициналык кароодон өтүшүүдө. Жүрөк кан тамырлар оорулардын алдын алуу боюнча бүгүнкү күндө 2173 кызматкер каралды. Кара медициналык изилдөө үчүн түшүрүлгөндөр саны 31-ге жетти. Алардын ичинен жумушка жараксыздардын саны 3 адам. Акыркы жылдары Кыргызстанды тоо медицинасы боюнча КМШнын башкы илимий борборуна айлантууга аракеттер жасалууда. Аталган долбоордун алкагында швейцариялык окумуштуулар Кумтөр кенине таанышуу сапары менен келишкен. Алар кендеги кызматкерлердин саламаттыгы үчүн жасалып жаткан иштерге жогору баасын беришти. Кендеги турак жай лагери эмгекке болгон туура мамиленин эң мыкты үлгүсү десем болот. Бардыгы таза, бөлмөлөр жылуу, иреттүү. Тамак аш абдан сонун. Компания өз кызматкерлерине жогорку деңгээлде кам көрүп, ыңгайлуу шарттар түзүп берип жатканы бардык нерседен байкалып турат. Жайкысын кендин айланасына жайлоого чыккан малчыларга да Кумтөрдүн медициналык кызматы кам көрүп турат. Ар кандай кокустуктарда ыкчам медициналык жардам керек болсо, Кумтөрдүн эшиги алар үчүн ар дайым ачык. Медициналык жардам дагы көргөзүлүп турат. Биздин ал акыбалыбызды дагы сурап турушат. Себеби бизде үйдө жакта жолдошумдун досу ооруп калды эле. Ушул Кумтөрдүн жардамы менен, Кумтөрдүн көмөгү менен Покровка айылындагы ооруканага чейин жеткирип беришти. Кумтөр Кыргызстандын байлыгы болсо, Кумтөрдүн башкы байлыгы анын адамдары. Ошондуктан алардын саламаттыгына өлкөбүздүн эң мыкты медиктери, өз ишинин чыныгы чеберлери кам көрүшөт.